Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана бизге кошулгандар. Биз өз каналыбызда кылмыш жаза укугу боюнча тездетилген курсубузду улантабыз. Бүгүн сиздер менен ошол адам өлтүрүү боюнча экинчи бөлүгүнүн 14 пункту жөнүндө сөз кылабыз. Адам өлтүрүүдүн 102 беренеде каралган, 122 берененин 2 бөлүгүнүн 14 пунктунда. 14 пункту эмне дейт? 14 пунктунда адамды башка кылмышты жаап жашыруу үчүн же болбосо башка кылмышты жасоону жеңилдетүү максатында киши өлтүрүү болуп эсептелинет. Бардыгыбызга белгилүү болгондой эле бул кылмышта да кылмыштын негизги субъектиси адамдын өмүрү болуп эсептелинет. Кылмыш жоопкерчилигине 14 жаштагы адам, акыл эси соо адам жоопкерчиликке тартылат. Бул кылмыштардын өзгөчө квалификациялоочу белгилери болуп, демек ал адамды өлтүрүп атканынын негизги максаты башка кылмышты жаап жашыруу болуп эсептелинет. Көпчүлүк учурларда адамдар бул аракетти жасаганда көпчүлүк учурда негизги максаты башка кылмышты жаап жашыруу. Ошондуктан биз тергөө мезгилинде, башка мезгилинде ушул максатты түздөн түз далилдей алышыбыз керек. Кайсыл учурларда ушундай болуп калышы мүмкүн? Мисалы практикада зордуктоодон кийин ошол зордуктоодо чыгарбаш үчүн же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылуудан качыш үчүн ал аялдын же кыздын өмүрүн кыйышы мүмкүн да. Демек, адам өлтүрүүдүн, өмүрдү кыюунун негизги себеби болуп, ошол жанагы зордуктооду жаап жашыруу болушу мүмкүн. Бир эле зордуктооду жаап жашыруу эмес, ошол сыяктуу эле башка бир окуяларды жаап жашыруу да болушу мүмкүн. Бул деген сөз мисалы кандайдыр бир ойноштук маселелерди бирөө менен ойнош болду же ошону айтып берет деген максатта аны өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошол эле мезгилде кандайдыр бир саясий оюндар же ушул сыяктуу бир маселелер, коомчулукка бир резонанс жарата турган маселелер бирөөлөргө белгилүү болуп калгандыктан, ошол чыгып кетпесин, ошол жарыя болуп кетпесин деп, ал адамдын өмүрүн кыйып коюшу мүмкүн. Демек, бул ошол мурдагы жасалган кылмышыны жаап жашыруу болуп эсептелинет. Адамдын өмүрүн кыйып жатат. Ошол эле учурда кандайдыр бир кылмышты гана жашыруу максаты эмес болушу дагы мүмкүн. Адамдардын өмүрүнө өтө оор тие турган, катаал боло турган бир жагдайларды мисалга жаап жашыруу максатында аягы келип, ошол түздөн түз жанагы кылмышы ачык жарыя болуп калат деген маани. Көпчүлүк учурларда бизде уурулук кылуу да ушул максат болот. Себеби уурулук кылып жатканда ал адам кирип келди дейли, ээси үйдүн кирип келди дейли, пайда болуп калды ошол жерде, же кандайдыр бирөөлөр көрүп калды ушул нерсени, кандайдыр бир кылмыш жасап жаткандыгыны, жанагыдай башка бир кылмыштарды көпчүлүк учурда ошонун күбөсү болуп калуу ушул кылмыштардын бир себеби болуп эсептелинип калат. Ошондуктан биз бул кылмыштын ушул статьянын 14 пунктун коюу үчүн түздөн түз ошол башка кылмышты, демек, мыйзамда ошентип жазылып жатат, кодексте башка кылмышты жаап жашыруу үчүн деп. Бул пункту коюш үчүн ошол башка кылмыш болгондугун, башка кылмыш жасап жатканда ушул пайда болгондугун, ушул ниеттин пайда болгондугун түздөн түз далилдей билишибиз керек. Ал эми ушул эле пунктта жеңилдетүү максатында, кылмыш жасоону жеңилдетүү максатында биз айтып аткан биринчи пунктта ал жасалган кылмышты жаап жашыруу максаты болсо, экинчиси ошол жасала турган кылмышты жеңилдетүү максатында. Мисалы банкка кирүү үчүн же болбосо башка бир жерге уурулук же бир талаптануучулук кылыш үчүн
же бир кылмышты жасоо үчүн бирөө тоскоолдук болууда. Тоскоолдук болууда. Мисалы кароолчу түздөн түз тоскоолдук кылмыш жасоо үчүн. Банктагы кароолчулар да тоскоолдук. Демек, ал адамдардын жеке же башка бир ишке тиешеси жок. Пайда табуу эмес, алардыкы ошол жасала турган кылмышка түздөн түз тоскоолдук болот. Ошол адамдын өлүшү кийинки кылмышты жасоого жеңилдетүү максатында. Демек, кандайдыр бир жардамга чакырбат же болбосо сигнализацияларды басып жибербейт деген сөз. Ушул сыяктуу же болбосо башкандай бир документальный уурулуктарда же башка акчаны кымтырууда ушундай маселелерде ошол адамдар ошого тоскоолдук болушу мүмкүн, ошол себептен өлтүрүлүшү мүмкүн. Демек, биз айтып аткан эки нерсе кылмышты жаап жашыруу максатында жана кылмышты жасоону жеңилдетүү максатында дегенди түздөн түз ошону көрсөтө алсак гана ушул пункт менен квалификацияласак болот. Эгерде андай максаты бар экендигин далилдей албасак, эгерде адамдын өмүрүнүн кыюунун максаты башкача болгондугун, мындай максатта болбогондугун далилдесек, анда бул статьяны коюунун кажети жок. Дагы бир жолу айтабыз, теорияда, практикада ушул эки нерсе жеңилдетүү менен жаап жашыруу милдеттүү белгилер болуп калат. Далилдөөгө милдеттүү деген сөздү түшүндүрөт. Ошондуктан биз тергөөдө болбосун, сотто болбосун, ошол адамдын өмүрүнүн кыйылышынын себеби кылмыш жасоону жеңилдетүү же кылмыш жасоону жашыруу болгондугун далилдешибиз керек. Андан кийин жаза беришибиз керек же ошол боюнча жоопкерчиликке тартуубуз зарыл болот. Субъективдүү жобага эч качан бул башка болушу мүмкүн эмес. Бул түз карасантайлык менен, кара ниет менен ишке ашырылат десек болот. Калган белгилери жалпы ошол адам өлтүрүүгө байланыштуу белгилерге тиешелүү. Ошолорго тиешелүү белги бул кылмышка дагы түздөн түз тиешелүү деп айтсак болот.